жашасын тизмегинде каркыранын. 90-жылдары Кыргыз театрынын бурулуш мезгили десек болот. Ошол жылдары Туңгуч театрынын байрагын бийик көтөрүп, Жамал Сейдакматованын демилгеси менен Мурат Мамбетов, Эгемберди Чалабаев, Каныбек Бекбатыров сыяктуу жаш таланттуу актерлордун келиши театр дүйнөсүн башка бир нукка буруп иди. Ошолордун катарында Островский атындагы Ташкент Көркөм театр институтун аяктап келген, иш десе ишке, ой десе ойго тойбой турган шыңга бойлуу, бардык жагынан төп келишкен таланттуу жаш актер Асылбек Өзбеков да бар эле. Эч кандай коммунисттик партия талап кылбаган пьесаларды эмес, эл суусап көрө турган, жөнөкөй элдин турмушун чагылдырган спектакльдерди элет жерин кыдырып, клубтарга коюп, бат эле Туңгуч театры дөңдөй түштү. 79-жылы Ташкенттеги театралдык институту бүтүп келип, 20дан ашык ошол убакта жаш актерлор Кыргыз драма театрына калдык. Ончактыбыз, бир азы Ошко кетти, бир азы Наранга кетти дегендей. Мен Кыргыз драма театрына калдым. Ошондо 90-жылга чейин Кыргыз драма театрында иштедим. Партиянын 60 жылдыгы келатат, муну коесуңар. Брежневдин дың жердесин коесуңар. Анан тиги келатат, муну коесуңар. Пьесалардын баары тең. Кандай десем, бир бар эле жакшы пьесалар, бирок аз эле. Калгандары багы бир жөн эле бир кургак сөз. Мен жүрөгүмдө чыккан ырдагым келчү да, башкача мындай символика менен айтканда. Бир айга барып, ошо жерде бир ай ошо Ленинграддын театрларын көрдүм. Спектакльди биз барып көрдүк бир күндө. Эртең менен 3 саат, түштөн кийин 3 саат болду, эртеси да болду. Артисттер чыныгы турмушта жасалмай эчтеке жок. Ошолорду көрүп, ушундай бир көп нерселерге кызыгып анан келатканда самолет менен учуп, мен театрдан, өзүм театрыман кетеримди билдим. Мен оюм башка жака кетти да, такыр башкага бурулуп кетти. Мен дагы ушундай бир кызык, өзгөчө бир оюндарды коюп, өзгөчө бир формадагы спектакльдер жараткым келди. 90-жылы болсо өзүң айткандай биз эми Туңгуч театры уюшулду. Жамал эже менен чогуу Жамал эженин туусун Бийик Кармашев өзүбүзчө баягы жеке театр катары иштеп кеттик. Туңгучтан деле менин тагдыр жолум ошол өзүмдүн тегерегиндеги коллективим менен, замандаштарым менен, пикирлештерим менен аябай жакшы кетти. Себеби биз көп ишти кылдык, аябай спектакльдерди койдук, кинолорду тарттык, телепроекттер, концерттеги проекттер. Ошол Туңгучка келгенде ого бетер 2 эсе 3 эсе иштедик и ошого жараша элге дагы ушунчалык бир көп иш тартууладык, элге дагы ошончолук таанылдык. Асылбек Өзбеков, режиссер Мелис Шашенбаев койгон «Мен күндү көрүп турам» спектаклинде өспүрүм бала Ноодардын образын, андан соң режиссер Бообек Ибраевдин «Күттүргөн жазда келер» спектаклинде Тилектин ролун, Тагдырдын өгөй балдары спектаклинде Витянын, кийин Бексултан Жакиевдин Саадак какты спектаклинде Камбаркандын образын ийине жеткизе аткарып, Кыргыздын алдыңкы актерлору деп аты таанылып, алдыңкы актерлордун катарына кошулат. Жекеле актер эле эмес, бардык ишти баштоодо кыйынчылык жаралат эмеспи? Алгачкы ролун жаратууда да, каарманыбызда да көптөгөн кыйынчылыктар болгонун төмөндөбүч эскерет. Эң биринчи ролум Надар Думбадзенин чыгармасы боюнча «Мен күндү көрүп турам» деген спектакль коюлган. Бул грузин жазуучусунун чыгармасы боюнча, ошондо Мелис Шашенбаев деген режиссер койгон. Эң башкы ролум оорураак болду. Бирок мени ошол Мелис Шашенбаев абдан ийлеп, бышырып туруп, анан жолумду ачып ийди. Чындыгын айтканда, абдан кыйналдым, тил да уктум. Бирок кийин премьерага жеткенден кийин өзүм кичине изденип, ары көздөй жанталашып, далбастап кеткенден кийин буюрса жолум ачылып кетти. Андан кийин Бексултан Жакиевдин «Күттүргөн жазда келери» башталды. Ошонто көп ролдордун баары кетти. Албетте, мунун баары ошол күндөрдө эстеп отурсам, балалык, тажрыйбанын аздыгы, атан көрө дагы мындай болсом, мындай кылсам болмок экен деген нерселер бүгүнкү күнгө чейин ээчип келет да. Бул өзгөчө сезим албетте.
Ата эненин эң чоң салымы бул билим деп бекеринен айтылбаса керек. Карманыбыздын апасы ыр жандуу, тамашакөй, жамакчы адам болгон. Уулунун келечегин ойлоп, атайы музыка мектебине окутуп, карманыбыздын өз кесибин тандап алышына чоң шарт түзүп берген. Чалып келсем, башымды жөнөр, толкунум жана, апамдын колу, өзүмдөн үйүк, меке жок мага. Мамам жакшы ырдайт эле, анан жамакчы, ырдап, өздүк көркөм чыгармачылыгына катышып, тамашакөй, бир нерселерди фантазия менен өтө оргуштатып айтып, өзү каткырып күлүп, бизди да күлдүрүп ушуга жакын элем. Ушул кесип тандап алам деген ойдо эле болгон эмес. Негизи түбү раматылык мамам мени Абдыраев атынагы музыкалык мектепке алып келип кенедей кезимде окууга киргизген экен. 4 класстан баштап анча-мынча билим алып калдым. Музыкалык багытта ноталарды түшүнүп калдым дегендей. Андан кийин 8 классты бүтүп, 9-10 классты кайра Көлдөн, Айылдан окуп калдым. Биз үй бүлөдө 4-өбүз. Улуусу Жеңишгүл Өзбекова, анан менен 2 иним бар. Эми чыгармачылыкта бир үй бүлөдөн биз экөөбүз эле. Эми Жеңишгүл бүгүнкү күндө акын, драматург. Бала кезинен обончу болуп, сахнада ырдаганды эңсеген Асылбек мырзанын максаты, уйгу-туйгу ойлору жан дүйнөсүндө оорун бербей, акыры маарасына жетип, 40тан ашуун обондун ээси болуп, калың элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп отурат. Актерлук өнөр сахнада бул өзгөчө өнөр албетте. Андан сырткары мен ушул ички дүйнөмдө мектепте окуп жүргөндө эле ушул обончулардын ырларын ырдап, мектепте концерт уюштуруп, анан ушул белгилүү обончулардай, ошолордой обончу болгум келип, ошолордой ыр чыгаргым келип, мен ушундай бир аккордеондо болуп элдин астында ырдагым келип кыялданчымын да. Мүмкүн ошол багыттагы түрткү берди. Экинчи жагынан мен өзүм айткандай музыкалык мектепте билим алып калдым, музыка эмне экенин түшүнүп калдым. Үйлөм аспаптарда 5 жыл окудум. Кларинет деп коебуз. Чопочорду ойной алам, аккордеон ойной алам, фортепиано ойной алам дегендей, комузду кичине колго кармай калам дегендей, ошондой эле. Анан ошол багытта келатып, обон чыгарганга аракет кылып көрдүм. Алгачкы обондор эми ошол өмүрдөн баштап акырын кете баштады. Буюрса бүгүнкү күндө бир дааналап айтканда бир 40ка жакын обонум бар. Tanışmak suyundan bütün, tağdırdın jarıdığın bütün. Törölgen perzentin senin, taştava balandı bükük. Дагы бир өзгөчөлүгү элдин жүрөгү эңсеп, суусап турган лирикалык ырларга обон жаратып, угармандардын жан дүйнөсүнө эргүү тартуулады. Ырларынын ичинен Таппай жүрөм, Кош жылдыз, Күйүп барам, ошондой эле улуу композитор Жумамүдүн Шералиевдин Гүлдөй жан деген спектакльге жазылган ырын аткарып чыкканда, ошол доордо жылдызы жанып, Гүлдөй жан деген атка конуп, ырдын атагын алыска таанытты. 89-жылы мен Нарын театрына барып калдым, Нарынга барып калдым да. Өзүм жумушум менен барып Нарынга барып калсам, Нарын театрында театрга кирсем репетиция болуп атыптыр. Эгемберди Эрматовдун Аксаткын менен Кул мырза деген спектакль коюлуп аткан экен. Ошол жерде жалпы массовка деп коебуз. Актерлор тойдун сценасын репетиция кылып ашыптыр. Режиссер Акелен Кускаков болсо керек эле, менин курсташым. Анан эле бир убакта баягы жаштар чыгып эле ырдап калды. Аксаткындын селкинче кандай теппей мындай теп. Хор. Анан ноталары үйүн ушундай сонду кылды да. Анан угуп, жанталаш угуп атам, тилер репетиция, дагы репетиция кылса кайтараса экен деп, Кудай жарлап кайталап атышат. Мен жанталаш, жаттап атам, кулагыма сиңирип атам. Анан режиссер кайрып айтты, дагы бир кайталаш, репетиция кылышсың. Эмнеге дейт? Кайталай берсең дагы ушул жерин деп. Анан кайра кайталап туруп, кайра жанталаш менен бир актрисаны чакырып коюп, сөздөрүн жаздыра калып, анан жаттап алып, келе калып туруп, аккордеон комузду алып туруп, ырдап берип, туңгуч болуп жаңы ушулуп атканбыз.
Анан келип радиого келип жаздырып салдык. Гитара, аккордеон. Анан эле бүттү. Ошону менен элге чыктык. Филармонияда концертти бердик. Гүлдөйжан менен баштайбыз. Гүлдөйжан менен бүтөбүз дегенде кайсы жерге барып Гүлдөйжан. Ошону менен менин атым Гүлдөйжан боло баштады. Келатканда, "О, Гүлдөйжан байке, Гүлдөйжан келатат" дешип, баягы мектептин балдары деле тосуп алчу. Эгемберди Эрматовдун сөзүнө спектакльде жазылган. Жумамилдин атабыз ушундай керемет обонду жазып таштап кеткен да. Укмуш бүгүнкү күнгө чейин булар жашап келет. Каяка болбосун, кайсы жерде болбосун ушуларды барып сурашат. Мына кандай ырды жазып кеткен. Эсепте 90-жылдан бери ырдап келатканда 27 жыл болду. Aksatmındın selkinçek, anday tepey mınday tep. Burulcanın selkinçek, vurvay tepey mınday tep. Oyno oyno valgıda, oyrungalar bul düğüne. Gülüp gülüp valgıda, kümürüngalar bul düğüne. Yaşlı çoluk dürüdey can. Komşulaş ayıldan gezikkem, koңгуро үнүңдү эшиткем. Короңо кире албай узатып, кол булгап калчу элем эшиктен. Komşulaş ayıldan gezikken, koңгуро үнүңдү eşitken. Koroңo kire alбай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөзүнө таандык. Фаридам деген ырыдагы элге бат эле сиңип, жада калса учурунда кыздарга Фарида деген ысым көп коюлду. Айталы дегенибиз, Асылбек Өзбеков элге ырдын мазмунун ынандырган, мукам үнү менен өзүнө күйөрмандарын тартып алуучу, аткаруучулук чеберчилиги да жогору экенинен кабар берип отурат. Экөөбүз кошуна болуп туруп калдык. Бир күнү Асылбек айтат, "Шаке, бир сонун обон бар. Танарбек Аманов деген Ош драм театрынын бир актёру бар. Анан мыкты обончу, ушунун мыкты обону бар. Сөзүн таба албай жүрөм" деп ошентип калды. Анан кийин мындай кыңылдап көрчү десем, кыңылдаса аябай жакшы угулду да, кулагымачы. Анан кийин мен Фаридам деп кой. Бирок Фаридам деп коюңуз. Фаридам гана деген жерде кайырмасында Фаридам деп аталып турсун. Калганын өзүңүз билиңиз дегенден анан мен дагы анан жанагынтип ошо Фаридам дегендин текстин ошо түнү жазып, анан эртең менен жумушка кетип баратып анан өзүнө тыкылдаттым, эшигин чыкты. Асылбек, болобу могу текст? Өзүң карап көрчү деп анан берип кеткем. Анан кийин келсем, ой, сонун текст болуп турду эле. Ошондон баштап анан Фаридамды ырдап кетти да. Мындай дейм, баягы мен дайым эле айтам. Бул обонго текст кандайча жазылат? Эгер жакса, обону жакса, жазып бергин келет да. Анан ал эмне жөнүндө деп сурашы мүмкүн. Анан айтат да, заказ берген киши. Сүйүү жөнүндө, же бир башка нерсе жөнүндө жазып берсеңиз деп. Анан ошо Фаридам деген сүйгөн кызына арналган ырда тексттин өзүндө деле. Анан мен өзүмдүн балалык кездеги сүйүүмдү жаздым да. Ал эми Асылбек болсо ошол текстти алып туруп өзүнүн балалык кездеги сүйүүсүн ырдады. Обончу дагы мүмкүн өзүнүн балалык кездеги сүйүүсүнө арнап чыгаргандыр. Ошентип үчөө биригип келип, анан бир дайра менен агат. Башкалардан аткаруучулук айырмасы, бул өзү драмалык артист да, драма актер. Булар деген сөз менен иштегенди мыкты билишет. Сөздүн маанисин майын чыгарганды мыкты билишет. Ошон үчүн булар үчүн тимеле ошол ырдын ар бир ырдын өзүндө драмалык бир эмелер бар да. Ал өзү жанагы Фаридам деле драмалык ички эмелер бар. Ошону бул алып чыгат. Башкырчылар мүмкүн мынчалык Асылбекчелик жеткире албайт. Асылбектин ошол касиеттери бар. Каарманыбыздын ырларынын көбү спектакльдеги каармандарга ылайыктап жазылган. Ошондуктан ырдаган ырларында купуя бир сыр катылып жаткан сыңары, философиялык мааниси терең жана кызыктуу тарых таржымалды камтып турат. Бир гана тамчысындай булагымдын, бир гана шыңгырындай жылажындын. Бул спектакльге жазылган эле да.
таппай жүрөм деп атала, сөзү Өмүркул Кулумбаевдики болчу. Анан спектакльге жазылып ошо ойдон калып калган. Бул Чыңгыз Айтматовдун Кылым каратар бир күнүндө Зарипанын ыры болуп кеткен. Розага айттым да, Роза ушул ырдырдачы, ушул спектакльде ойдон калып калды, булардын багалы ачылбай калды. Мен сенден угуп атам. Сенин үнүң ушуга туура келет эле, сен ырдайм деп жүрүп анан кийин 1-2 жылдан кийин жасап чыкты да зоргочу. Анан эле Кудай жалгап эле угузду аябай жакты. Ошону менен эле Роза Шакирова элге жарк эте түштү. Бир гана тамчысындай булагымдын, бир гана шыңгырындай жылажымдын. Сагындым өлтүрөдүм махабатты, ай, сагындым жылмайганын агымдын. Асылбек Байкени тааныганыма, мен тааныганыма көп жыл болду. Экөөбүздүн таанышканыбызга 2004 жылдан баштап, 2003-2004 баштап группа Туңгуш театрына кирип калган. Ошол Туңгуш театрына киргенде эле Роза, сени Роза Шакировага турган бир жакшы чыгарма бар менде, ырда. Башында эми мен мындай эле айткан окшойт деп эле жүрүп турдум театрда эле ырдап. Биз жаңы жыл сайын жаңы программада концерт берчүбүз. Анан ошондо ушул ырды аккордеон менен ырдап берди да. Мага бир укканда эле жакты. Жаныш Момунов аранжировкалап берди. Коркуттум да, Асылбек Байкеге алып кирип эм, айтса сразу айтса оңдотуп алам деп кирсем эле. Болду, эч жерине тийбей сон. Аябай жакшы болуптур дедим. Ошо боюнча ырдап калдым. Таппай жүрөм деп. Таппай жүрөм, чыныгы мен чыгармачылыкта таппай жүргөн нерселеримди таптым окшойт ушул чыгарма менен. Анан көрдүңбү дедим. Мына 2 жылга акчадым десем, мен эми түшүндүм. Ырларыңыздын баарын ырдайм дейт. Ырда дедим. Эски досторду ырдап жүрөт. Ошол ырларды ырдап атат, өмүрдү ырдап атат, эски досторду ырдап атат. Биз кайдабыз калдык топтолбой, тизгиндеген бизди бош койбой, самасак да улам жаңыны, сагыныч бар эски достордой. Мага Асылбек Байке бүт эле чыгармаларын, өзүнүн ырларын жүрөгүнөн ырдайт да. Ар бир ырчы жүрөгүнөн ырдаса бүт ырлар сонун чыгат деп ойлойм да, ырдын жаманы болбойт эч качан да. Анан кээде ыр тандаганда мага ыр жакпай калды деп айтабыз го. Андай эмес да, ырды ырдай албай калабыз. Асылбек Байке жүрөгүнүн түпкүрүнөн ырдаган үчүн мага бүт чыгармалары жагып, мен да ырдаганга аракет кылам да ошондукчу. Бул эми Асылбек Байке театрда жүргөнүнө, сахнада жүргөнүнө бир топ жыл болду болуш керек. Көп спектакльдерге, эмелерге жазылган ырлары ушундай жашоодо болгон нерселер деп ойлойм да. Ошон үчүн адам жүрөгүнөн бат орун табат да чыгармалар. Өзгөчө сапаттарынын бири ырларын эч качан кызганбайт. Жаңыдан чыгып келе жаткан жаш ырчыларга ырларын берип келет. Бирок айрым жаш ырчылар сөзүн, обонун өзгөртүп, жада калса ырдын кимге таандык экенин жазбай койгондугу авторду өкүндүрөт. Кичине 1-2 сөзүн бузуп ийген Кыялбек Урманбетов капа болду. Анан ошон үчүн айтам, бузбагыла сөзүн сурап койсоңор, могу жер кандай деп телефон чалып койсо эле болот да, запись кылып атканда. Мен айтам, ырларым оорак, драмалык маанайдагы ырлар, ырдагыла дейм, ырдагыла. Биз эл ырдасын деп жазабыз. Ырчылар ырдасын деп жазабыз. Аны мен эл ырдайм деген бизде болбойт, андай туура эмес. Ырдагыла. Бирок бир нерсе суранам дейм. Сөзүн бузбагыла, оонун маанисин бузбагыла. Ошо сөзү кимдики экенин, обону кимдики экенин айта жүргүлө. Клип тарттырсаңар ошонун бир бурчуна авторун жазып койгула. Сөздүн автору бар. Алар да атайын ошол чыгарманы жазган. Деп эле суранам. Коңшулаш айылдан кезиккен, коңгуроо үнүңдү эшиткен, короңо кире албай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Кырчындай кымбат чаккалып, кыйлага бардык жашкары. Өмүрдү ырдайм, таппай жүрөм, Гүлдөй жан Асылбек Байкенин аткаруусунда окканда биринчи, анан ошол боюнча эле Асылбек Байкеники дей беребиз да. Эсиңдеби, курбум баягы, эски достор, жаштыгым менен сырдашуу.
азыр бир 10го жакын ырларын чыгармаларын ырдап жүрөм. Жолуккан жерде айтат да, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун депчи. Менин окуучуларым ушинтип эл таанып, эл алдында ырдап жүрөт деп. Мен ойлойм, Асылбек байкеде кызганыч сезим эмес, наоборот бизди урушуп турат. Ай, ырлар чыгып атат, эмне ырдабай жатасыңар депчи. Мен ырдаган ырлардан ырдагыла, башка да чыгарып бер десеңер чыгарып берейин. Жүрөгү ушунчалык кенен адам да, тоодой десем болот. Ар бир адамдын жан дүйнөсүндө кичинекей болсо да уйгу туйгу болгон махабаттын сезимдери сакталып калат эмеспи? Мындан 20 жылдан ашуун убакыт өтсө да казак кызына ашык болуп калганын жана мен өрттөнүп барам аттуу ыры жаралганын тамаша чыңга салып эскерип да өттү. 90-жылы кино тартып баштадык. Нарында тарттык, нарында 1,5 айга жакын жаттык. Мурат Мамбетовдун сценарийи менен Аян деген кино тарттык. Ошондо башкы ролдун бирин ойногон Маржан деген кыз болчу. Казакстанда Алматыда окуу жайын бүтүп, иштеп аткан, жаңы баштап аткан актрисанын бири болчу. 1,5 ай чогуу жүрдүк. Баарыбыз киногруппа. Анан кино бүттү. Кино бүткөндөн кийин ал кыз өзүнүн родинасы мекенине кетти. Менде сагыныч пайда болду. Ал убакта сотка жок болчу, чындыгын айтканда. Андан кийин ошондо баягы иштеги кыйналууңду ыр менен чыгарып аласың. Жедигер Салаевга айттым, бир сөз жазып берчи. Кандай сөз? Момдай иш кылып, күйүп баратам, өлүп баратам, өрттөнүп баратам. Тигинден анан Жедигер Салаев анан сөз жазып берди. Мына болобу дейт. Болот деп туруп ырдаганбыз. Кинодо түшкөн ал кызды мен бүгүнкү күнгө чейин көрө элекмин. 27 жыл өттү. Эми ал деле ал убакта 22-23 болсо, азыр эми ал деле 50дөн өттү. Бирок көргүм келет эми кана деп эле. Эми табышып алсак болот. Такыр аркамда чоргуң салды ярманга. Жүзүң такыр чалбайсың, омуруң жок же чалганга. Кээ бир адамдар таланттуу инсандарды көрүп, таңыркай карашып, өздөрүн жемелеп калмай жайлар бар эмеспи? Көпчүлүктүн оозуна алынган Асылбек агабыз да дал ошондой суктанткан өнөр адамдарынын бири. Бир эле учурда оончулук менен актерлук кесипти эри шаркак алып жүрүп, Апамдын махабаты телесериалында Санжардын образын жаратып, кино жылдызы экенин да көргөз алды. Асылбек менен жеңил сүйлөшөсүң да. Башка адамдар дегенде байкап, сүйлөшө албай, кантип сүйлөшөм деп тур. Асылбек жөн эле мынтип эле сүйлөшүп жүргөн. Адамгерчилик сапаты өтө бийик, мыкты жигит да. Бул даана кыргыздын жигити да. Улуу кичүүгө бирдей мамиле кылганы, адамгерчилик жакшы сапаты бар. Байгы биз айтабыз го, кыргыз өңү чокморуптун өңүндөй деп. Ага Асылбекти кошуп койсо болот. Кыргыздын жигиттери Асылбектей болуш керек. Асылбек негизи адамгерчилиги, үй бүлөгө, жолдошторго, тели тең туштарына, жалпы эле элге жасаган мамилеси. Ушундай жигит өзү ачык, айрым. Муну мен айтпасам элдин баары жакшы билет. Күз келип салкын тартып, абы тарап, келгендер келген жака кайтып барат. Казырды каркылдашып туулган жерге. Туңгуштун эң эле биринчи спектакли Апам махабаты болчу. Биз Кыргыз драма театрда иштеп атканда түнкү саат 1-2ге чейин калып өзүбүзчө иштеп чыгарган спектакль. Алмаз Сарлыкбеков раматтылык баштап, Жамал эже Сейдакматова коюп, укмуш сонун спектакль болгон. Спектакль студенттер ыйлач. Ушундай канча койсок да аншлаг менен өтчү ошол убактачы 90-жылдардан баштап. Бул өзгөчө спектакль болгон. Эми анда биз ошондо балдарды ойногонбуз. Жанагы 10-класс бүтүп аткан балдарды ойногонбуз. Анда жаш болчубуз. Андан кийин 2004-жылы Жеңишгүл менен Мурат кино вариант тартабыз деп калышты. Мен уже анда Санжарды улуу муундагы ролго туура келип калдым 2004-жылы. Ошон үчүн ошол ролду ойноп. Балдарды болсо балдар ойноду. Ар бир кесип ардактуу дегендей, актерубуз кээде театрда так секирип Бозуландын ролун аткарса,
Бирде чириген байдын, бирде сел саяктын образын чагылдырып, өзүнө берилген ролду ийине чейин майын чыгар аткарып, актерлук кесиптен түйшүгү тууралуу буларга токтолуп өттү. Театрда болобу, кинода болобу, баягы өзүңө берилген образды жаратыш оңой эмес. Канчалаган изденүү, канчалаган түйшүк, экөөндө тең бирдей кыйынчылык болот баары бир. Режиссер менен, режиссерың күчтүү болсо сени бир багыт берсе, партнерлорың күчтүү болсо сага багыт берсе, ошол аябай актерлорго жардам болот да, чындыгын айтканда. Чанан эми театрдын айырмачылыгы, театрдан сен бүгүн мындай ойноп койсоң, эртең тигинде ойнойсуң. Бүгүн болбой калды, көчөгү да болбойт окшойт, эми мындай ойноп көрөйүнчү деп изденип кете бересиң. Жылдан жылга изденип кете бересиң, айдан айга. Кинодо бир тартылдың, бүттү. Дейсиң да, кинодо оларды карап отуруп, кап. Могу жер момундай кылсам болмок экен, таң көрайы деп өкүнгөн учурлар болот. Асылбек мырза талыбган эмгектин аркасында көптөгөн кесиптин ээси болуп отурат. Учурунда Таңкы каналда алып баруучулуктан баштап үн коштоочу, обончу, ырчы, актер, анан калса көк бөрү оюнунун баяндамачысы, комментатор. Кыргыздын улуттук оюну болгон көк бөрү сүйүүчүлөр үчүн оюн болуп жаткан учурда көрөрмандардын оюнду көрүп гана тим болбостон, актерлук чеберчилиги менен кыргыздын не деген керемет сөздөрү менен кыя сүйлөп, көрөрмандардын кулагынын кычуусун кандырып, тамашага салып, көк бөрү оюнун көркүн ачып келет. Ахиллес, баягы кадимки Ахиллести карагыла, Ахиллес менен Идеясын оюнду дагы өркүндөтөм деп ойлоп чыгарып, таап, өркүндөтүп баштап, ана мени Шамшиев чакырган. Болот Шамшиев, Болот Төлөнүч. Асылбек, сен келчи, вот оюнду көрүп, ты же актер, давай, комментируй деп мени отургузуп койгон. Ана мен оюнду карап отуруп, мурда көрүп жүргөн оюн, улуттук оюнубузда. 96 жылдан бери анан буюрса ошол көк бөрүгө кетип, баяндамачы, комментатор болуп, бүгүнкү күнгө чейин ошончо жылдан бери 10 миң, 15 миң деген элдер менен көнүшүп алганбыз. Алар мени күтөт, мен аларды күтөм. Ушундай чоң оюндар Аккул ат майданда баштаганда ушундай сүйүнөм, кыйкырык менен тосуп алышат. Мен үчүн ушундай дем, эле жыргайм, 10-15 миң кишинин туруп алып, жалгыз өзүм алар менен тамашалашам, алар менен анекдот айтып берем, алар ырда деп кыйкырышат, ырдап да берем, сүйлөп да берем, тамашалап да берем, көнүп алганбыз бири-бирибизге. Толкуйм. Аттардын үстүндө турган кыргыз жигиттерин көргөндө ушундай бир эргийм, жыргайм, сүйлөгүм келет. Аттарын кошо мактап, өзлөрүн кошо тамашалап, ошол жерде элди кошо тамашалап, күлдүрүп, бул оюн шоу, чоң мелдеш, кызыктуу өтүш керек. Мындан бир топ жыл мурда Болот шер бизде Алтайга алып барган. Бир 15 киши бардык Алтайга. Тоолук Алтай өлкөсүнө барып, ошондо менин таң калганым, бөрүнө алып барганга анан Асылбекти чакырышып, Асылбек анан орусча алып барган. Бул көк бөрүнү кыргызча алып барып жүрөт го ипподромдо. Эл журттун көзүнчө. Анан ошондо Асылбектин эле шаңкылдаган үнү чыгып атат. Анан биз бер жакта жүргөнбүз. Анан биз бардык, Асылбек, карачы, Асылбек орусча сүйлөп атат. Кадимкидей баягы эле кыргызча алып баргандай эле орусча алып барып атат. Элдин баары тим эле ушинтип баягы анан мен алтайлыктарды ошондо таң калганмын. Бир эле аял ийинен жоолугу түшүп эле чуркап баратат, ызы чуу түшүп элечи. Эмеге кирип кетти жанагы улак тарткан. Атка тебеленип калабы деп. Бул кыргыз кайдан келген? Мынчалык улакка ышкыбоз кыргыздардан гана чыкчу эле. Бул кыргыз аял го десек, алтайлык аял экен. Ал жанагы улакка берилген боюнча тиги эмеге кирип кетти, чийиндин ичине кирип алып. Далбактап чуркап баратты, анан кийин бер жака алып чыгышкан эмелер бар. Тугушчум баргандарды да билем мен тиги. Улакка баратам. Улак деген баягы улакта эми. Асылбекти угайын, ошонун тамашасын угайын деп баратам деген кишилерди укканмын мен. Чында Асылбек жакшы алып барат. Ал көк бөрү деген Асылбектики эле болуп калды өзүнүн эле. Ушундай өзү алып баруучу тамада да болуп жүрөт кээде. Убагында актер болуп калыптанышына салымын кошуп, сырларын үйрөтүп, таалим, тарбиясын берген залкарларга каарманыбыз 1000 мертебе ыраазы. Менин бактым, мен ошол убактагы залкарлардын баары менен аралашып калдым,
иштешип калдым. Сахнадан аралашып жүрүп, жандарында жүрүп көп нерсе үйрөндүм, таалим алдым, тарбия алдым. Ошол жерде мен аябай быштым, сабак алдым. Баягы окуп келген бир башка, турмушта сахнага чыгып аралашкан бир башка. Менин бактым ушул болду да. Ушундай залкарлардын ар бири бүгүнкү күндө отуруп алып, жатып алып, же болбосо алыс жолго баратканда ушу ар бирин эстейм, сөзүн, мындай болгула, тигиндей болгула деген ар бир жөнүндө айтып отурсам жомок. Учурунда аты алайга кеткен ырчылар, актерлор өз мезгилинде жарк этип чыгып, анан унутулат эмеспи? Өз доорунда да, заманында да, азыркы учурда да көрөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө татып, жүрөктү эзип ырдаган обончу, актер Асылбек Өзүбеков доор үчүн ат көтөргүс иш кылып, талантты өнөрү менен маданиятка чоң салымын кошуп, көрөнгөсүн көбөйтүп, кыргыз элинин камчыга сап уулдарынын катарын толуктап келет. Анткени алар өнөрдү маданияттын жүзү катары тааныткан, көөнөрбөс дөөлөткө чыгармачылыктын бийик сересине жеткиргендер кылымга артып улана берет. Кудай берген талантына ишенип отура бербестен, талыбаган аракети, күжүрмөн эмгеги аркылуу маданияттын жүзү катары таанылды. Качкан күндү кайрып алар, айтчы кандай арга бар, сагынычым